Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasuli Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ошентип өткөндөгү 13-чү хикматты улай биринчи сүйлөмү. Кайфа юшрику колбун суарул аквани мунтабаатун фи миратихи. Эгерде жүрөктү Ибн Атайла рахимахулла күзгү окшотту. Ошол күзгүнү кайсы нерсеге карата берсең, ошол нерсе чагылгандай дүнүйө деген бул сенин ошол жүрөктүн күзгүсүндө кеч келе сенин эртең менен турсаң деле, кеч кирсе деле дүнүйөнү максат кылып, эс тартың, мүдөң ошол болуп, анын жолунда жан талашып, бирөөлөр менен жарышып, ашып кеткендерге ичин күйүп, утуп кеткендерге кек сактап, ушинтип эле турган болсоң дейт. Анан акылың менен Кудай Тааланын махабаты жөнүндө, Кудай Таалага болгон таазим, андан коркуу жөнүндө бир насыяттарды окусаң дейт. Ошондо акылың келип туруп сенин жүрөгүңөн уруксат сурайт дейт. Сен жүрөгүңө кел, жүрөк, сага Алланын махабатын көчөтүн эгейинчи, Алланын махабатынын уругун таштайынчы десе, анан издейт экен. Издейт, соң издейт. Ошентип бул көчөткө орун таппай коет экен. Ошентип анан акыл жүрөккө кайрылат экен. Ошол жүрөктүн ээси болгон адамга Алла Тааланын катын жеткирүүгө. Алла Таала кат жөнөткөн да бизге. Астагфиру билла. Алам я'ни лиллазина аману ан тахша'a qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum. Hadid Темир сүрөсү. Ыймандууларга, Аллага ыйман келтирген мусулмандарга убакыт келбедиби алардын жүрөктөрү Алла Тааланы эстеп коркууга жана Алладан түшкөн акыйкатты угуп коркууга убакыт келбедиби дейт. Алардан мурдакы китеп ээлеринде болуп калбасын, аларга пайгамбарлар келбей мөөнөт узактап кетип, алардын жүрөктөрү таш болуп калган сыяктуу, ыймандуулардын дагы жүрөктөрү өздөрүнүн мурдакы китеп ээлери сыяктуу катып таш болуп калбасын. Акыйкат түшпөдүбү? Эскертме Куран түшпөдүбү? Эми Алланы эстеп коркууга ыймандууларга убакыт келбедиби деген Алла Тааланын катын акыл жүрөккө жеткизет экен. Бирок жүрөк ага жооп берейин, ага моюйын десе, жүрөктө орун калбай калган болот экен. Анткени жүрөктүн баардыгын дүнүйгө болгон сүйүү, жарыш ээлеп алган болот экен. Ошентип анан акылдын каты ошол илим. Бул өтө маанилүү. Илмий акыйкаттар жүрөктө эгилүүсү үчүн, өсүш үчүн, гүлдөш үчүн жүрөктө орун керек дейт. Эгерде жүрөктүн бардык тешикчелери жабылып калган болсо, анда бул акылдын каттары эмне болот дейт? Көчөткө окшотуп атат, урукка окшотуп атат, соолуйт, анан жок болуп кетет дейт. Уккан насыяттары, мечитке барып уккан баяндарын баардыгы текке кетет дейт да. Жүрөгүндө жанакындай болуп атса дейт. Бул мен айтып аткан нерсе Алла Таала бизге түшүргөн Курани Каримде бир окуяда ибраттуу түрдө, мындай ибарат ала турган түрдө бир окуяда айтылынат. Алла Таала бирөөгө илим берген, бирок ал илимден сыйрылган, шайтан аны ээрчитип кеткен. Ибн Касир рахматулла алейхин тафсиринде бул Исраил уулдарынан чыккан аалымдардын бирөөсү ким болгон десе, Бауронун уулу Балаам деген болгон экен. Алла Таала ага өзүнүн улуулугун билгизген илимди берген экен, илим алган экен. Илимдин орду бул акыл болот экен да. Бирок баягы Балаам, Бауронун уулу, жөөттөрдөн чыккан аалым, дүнүйөгө берилип кеткен экен, каалоосун ээрчип кеткен экен, жүрөгү дүнүйөгө байланган экен. Ошентип натыйжада аны шайтан ээрчитип, адашып, Алла Таала аны бизге Куранда үлгү кылып түшүрөт экен. Силер да ошондой болуп кетпегиле. Астагфиру билла. Ватлу алейхим наба аллади атайнаху аятина. Сен аларга биз ага
өзүбүздүн аят жышандарыбыздан берген бир адамдын кабары тууралуу айтып бергин. Фансалахо минха, яни ошол жөөттөрдөн чыккан бир адамга Алла Таала илим берсе, фансалахо минха, илимден жүз буруп, андан сыйрылып, фаатбаху шайтон, шайтан аны ээрчитип, факана минал говин, баягы илим менен туура жолго түшүп, башкаларды дагы туура жолго түшүрүүнүн ордуна дүнүйө деп шайтан аны ээрчитип, натыйжада говин, адашкандардан болуп калды. Ошонун кабарын сен аларга окуп бергин. Валау ши'на ла рафа'наху биха, эгерде ал андай кылбаганда биз ал илим менен анын даражасын көтөрмөкпүз. Валакиннаху, бирок Алла Таала илим берип туруп, даражасын көтөрөйүн десе, тескерисинче төмөн түшүп кеткендигине эмне себеп болду десе, валакиннаху, бирок ал ахлада илал ард, жерге түбөлүктөшүп алды дейт. Яни бул өтмө мааниде айтып атат, яни дүйнөнү сүйүп кетти дейт. Ваттаба хаваху, кумар калоосун ээрчип кетти. Фамасалуху камасалил калб, мунун мисалы иттин мисалындай. Ин тахмил алейхи ялхас ау таттуху ялхас, эгерде ага бир нерсени берсең дагы тилин салаңдатып сени ээрчи берет, жайына койсоң дагы тилин салаңдатып ээрчи берет. Яни дүйнөгө тойбойт деп атат да. Залика масалул кавмиллазина каззабу би аятина, биздин аяттарыбызды жалганга чыгарган коомдун мисалы ушундай болот. Факсусул кососо, ушул окуяны айтып бергин, лааллахум ятафаккарун, алар дагы акыл жүгүртүүлөр үчүн дейт. Демек, немал деген капыр жөнүндө айтып атат да дебестен мусулмандарга айтып берип атат. Демек, эгерде адам дүйнөнү сүйүп кетсе, жүрөктө Аллага болгон махаббат, таазим, коркууга орун калбай калат экен. Коомчулукта бул нерсе көп да. Ушул бүгүнкү күндө көйгөйлүү проблема да. Демек, эгерде жүрөктө Алладан өзгөлөрдүн сүрөттөрү мөөрлөнүп калган болсо, ал жүрөк нурланбайт. Бул жүрөк ээсин, ошол адамды Алла Тааланы таануудан тосуп туруп алат. Эми биздин арабыздан бирөө жарым мындай деп суроо бериши мүмкүн. Эми акылы менен билген соң, ошол ааламдын ээси болгон Алла Тааланын сыпаттарын жүрөк олтургузбайбы? Тем более акылы менен билип атат, что Алла Таала бар экендигин, жалгыз экендигин, сыпаттарын угуп атат. Эмнеге оңой эле отургузуп койбойбу, дүйнөнүн ордуна Алланы отургузуп койбойбу деп бирөө жарым сурай турган болсо, мына ушул жерде анан Ибн Атоиланын хикматынын экинчи сүйлөмү келип атат дагы. Ал сүйлөмүндө кайфа ярхалу илаллах ва ху мукаббалун би шахавати, кантип Аллага карай жүздөнсүн, эгерде ал шахваттарына тушалып калган болсо, шахват каалоо кумарына туткундалып калган болсо дейт. Эгерде анын жүрөгү шахватына туткундалбаганда, көптөгөн адамдар ошо да мындай намаз окуу, намаз окуучу, келчи мечитке, сабакка келчи, жолук салынчы десең, эч эле уюбайт да. Эмнеге? Анткени себеби шахватына туткундалып, шахватына, кумарына кул болуп калган. Катуу тийсе тийсин, чындыгы ошондой. Болбогондо Алла Таалага жүздөнмөк. Дүйнөдө Кудай Тааланын ыраазычылыгын көздөмөк. Эгерде андай болгон соң, бул ааламдан жүз буруп, ааламдын эгеси болгон Аллага жүздөнмөк. Дүйнөдөн жүз буруу дегенди дагы түшүндүрүп берет. Дүйнөдөн жүз бур десе, дүйнөнү таштап үңкүр көрүп жашап ал деген туюндурбайт. Демек, ушул экинчи хикмат, экинчи сүйлөм ушул даанышмандуулуктан. Ошол биринчи сүйлөмдөгү ооруну дарылай турган илач, дарыны өз ичине камтыйт дейт. Яни жүрөк жаркырабайт, нурланбайт эгерде Алладан өзгөлөрдүн махабаты сиңип кеткен болсо деп атпайбы? Ал эмнеден улам болот дейт? Ал ошол шахват кумарына туткундалып калгандан улам болот дейт. Эми ушул туткундалып калган туткундуктан кантип азаттыкка чыгат, кантип кутулат, ошонун дарысын айтып берет деп атат да. Эгерде жүрөктө отурташып калган сүрөттөр, баракка жазылган сүрөттөр оймо чиймелер сыяктуу болгондого, аны оңой эле ошол өчүрө турган каражаттар менен өчүрүп коймокпуз дейт. Бирок
Бул деген көзгө көрүнбөгөн башка нерселер менен өчүрүлүп тазаланат да дейт. Аны илаж кандай болот десе, илажын айтып берет. Илаж аллади ямгусуара лакман, жүрөгүңдөгү ошол өзгөлөрдүн махабатын чийип кетире турган дарылануу. Алла Тааланын сыпаттарын кабыл кылууга сени даярдай турган, Алла Тааланын неаматтарын кабыл кылууга сени даярдай турган дарылоо. Бул ошол сени туткундап алган кумарыңдын туткундоосунан бошонушуң керек дейт. Бул болсо кайсы нерсе менен ишке ашат десе, бактылуулугуң анын колунда болгон. Бактысыздыгың ошол шахватыңды ээрчип кетсең дагы анын колунда болгон зат Алла Таалага махабатыңды багыттоо менен болот дейт. Дүнүйө эмес, дүнүйөнүн ээси болгон Алла Тааланы сүй. Макулукту эмес, макулуктун жаратуучусу болгон Аллахты сүй. Санат эмес, санатты берген санатчыны сүй. Эми ушул жол кантип ишке ашат десе, мунун жообун ушул 3-хикматтын 3-сабында айтып жатат. Ам кайфа ятма ва ядхула хадраталлах ва хува лам ятатаххар мин жанабати гафалати. Макул, түшүндүм. Мен жүрөгүмдө Аллага эмес, өзгөлөргө болгон сүйүү такыр эле сиңип кеткен экен. Өзгөлөргө болгон сүйүүнүн сиңип кеткендиги бул шахватымдын, кумарымдын туткундалып калгандыгыман улам экен. Эми ушундан мен бошоноюнчу десе, андан бошонууга тосмо болгон дагы бир нерсе бар дейт. Ал нерсе кайфа ятма ядхула хадраталлах, Алла Тааланын хазиретине кантип кирүүнү үмүт кылсын. Ва хува лам ятатаххар мин жанабати гафалатихи, кайдыгерлигинин булганычынан тазалана албай жаткан болсун. Алла Таала мени көрүп турат, Алла Таала мени билип турат, Алла Тааланын алдында турам дегендей сезимге келейин деп атасың, бирок кайдыгерликтин булганыштары турса, ал нерсе сенден тыйып коет дейт. Демек бул жерде мушкила, проблема, бардык нерсе анын колунда болгон. Жакшылык дагы, сен көздөгөн жыргалчылык, бактылуулук, бардык нерсе анын колунда болгон. Аллахтан кайдыгер болгондугунда жатат дейт. Дүнүйөнү сүйүүң сен шахватыңа берилгендиктен, шахватыңа берилгениң Алладан кайдыгерлигиңде жатат дейт. Эгерде проблема ушул Алладан болгон, Аллага болгон кайдыгерлик болуп жаткан болсо, анда сен жигердүүлүк менен Аллага болгон кайдыгерликтен кутулууга аракет кылууң керек. Качан бул кайдыгерликтен кутулганыңда сенин жүрөгүң, сенин шахватың анын колунда болгон Аллах Таалага жүздөнгөндө, сенин жыргалчылыктарың дагы анын колунда болгон затка жүздөнгөндө, сени бактылуу кылыш дагы анын колунда болгон затка жүздөнгөндө, ошондо анан сен ошол кайдыгерликтен чыгасың дейт. Шахватыңдын туткундугунан ошондо сен кутуласың дейт. Ошондо сенин жүрөгүңдөн өзгөлөрдүн сүрөттөрү тазаланып, анын ордуна жараткан Алла Тааланын сыпаттары чагыла баштайт дейт. Мисалы, саякатка чыктык дейли. Утур бир мамлекетке барган сайын ал мамлекетте кооз дарактарды көрөбүз. Ал мамлекеттеги сонун аквариумдарды көрөбүз, балыктарды көрөбүз. Кооз дүнүйөнү көрөбүз. Көргөн сайын, мисалы, Алладан кайдыгер болгон инсан дүнүйөгө болгон махабат арта берет да. Ойго инсан, кайдыгер болбогон инсан, ал аны көргөн сайын ал санат да, санатчыны жакшы көрө берет да. Бул махлук да, махлук нерсе болгон халыкты жакшы көрөт. Океан ушундай чоң болуп атса, Алла Таала кандай улуу зат. Океан, деңиз ушундай тунук болсо, ушундай керемет болсо, Алла Таала кандай ажайып сулуу зат. Океандын астындагы флора, фауна, өсүмдүктөр, балыктар алам ушунчалык ажайып болгон болсо, Алла Тааланын бейиши канчалык ажайып. Алла Таала өзү кандай сулуу зат.
деп санаттан санатчыга, макулуктан холикке өтүп кете берет да, кайдыгери болбогон инсан. Ошентип ал кайдыгерликке түшпөйт, наоборот дүйнөнү көргөн сайын тафаккур кыла берет да, ой толгойт, Алла Таалага жакындай берет. Эми бул кайдыгерликтен чыгара турган дарылануу ошол сен шахватыңдын туткундугунан чыгышың керек дейт. Күнөөлөрдөн алысташың керек дейт. Мына ошону акыркы хикматтын сүйлөмү айтып жатат. Ам кайфа яржа яфхама дакойкал асрор, терең сырларды түшүнүүнү кантип үмүт кылсын, ва хуа лам ятуб мин хафаватихи, күнөөлөрүнөн тооба кылбай жаткан болсо дейт. Демек бардыгы барып туруп тообага барып такалып калды. Биринчи дүйнөгө болгон сүйүү күч болуп, Алла Таалага жүрөктө орун жок болгондугу шахватка барып такалды. Кумарга туткун болуп калгандыгы барып такалды. Шахват кумарга туткун болуп калгандыгы кайдыгерликке барып такалды. Кайдыгерлиги барып туруп Кудай Таалага күнөөлөрүнөн тооба кылбай жаткандыгына барып такалды. Демек, бат-баттан адам күнөө кыла берсе, анан ошол күнөөдөн тооба кылбаса, адамды кайдыгерликке түшүрүп салат дейт. Адамды кайдыгерликке түшүрүп салат. Анан натыйжада бир адам бир күнөө кылды да. Мисалы, болот го кээ бирде намаздан уктап каласың, анан тооба кыласың, казасын окуйсуң, казаны окуп намаз киргесип артынан кайра намаз киргесип дейинчи, тооба намаз окуйсуң, экинчи каза кылбайм деп, мисалычы. Ошондон кайра анан уланып кетет да. Бир каза болду, эки каза болду, үч каза болду. Кичине бир аз жүрөгү былк деди, анан былк дегени азайды. Ошентип анан катар намазы каза боло берсечи, адам кийин намазын таштап коет. Намазын таштап койгондон кийин бул кайдыгерликтин караңгылыгына батып кетет. Чели кабык парда калыңдай берет. Аягында эмне болот? Аягында, жүрөгүндө Кур'ан-ы Каримде келгендей, калла бал рона ала кулубихим ма кан яксибун, алар күнөөнү тооба кылбай кайталап кыла бергендиктен жүрөктөрүн желе дат басып кетти, аларга акыйкат кирбейт дейт да. Ошондой болуп калат экен да. Демек тооба кылбай жүрүп алыш ошол жаман экен да. Демек күнөөлөргө баш ийбеш керек экен. Колдон келсе күнөөлөрдөн алыс болууга аракет кылып, андан пакиза болуш керек. Десе сен мынтип айтышың мүмкүн дейт. Жосо мынтип айтышың күтүлөт дейт да. Эмне деп атасың? Мен эмне күнөө кылбай койгудай эмне пайгамбар белем. Пайгамбар гана маасум. Пайгамбардан башкасын бардыгы хадисте айтылгандай, куллу бани адам хотто. Адам уулдарынын бардыгы ката кетирет. Мен кантип күнөө кылбай коеюн десе, жооп күнөөдөн сактан колдон келишинче, андан таза бол дегени пайгамбардай күнөөдөн маасум болуп кет деген нерсе эмес дейт. Талап кылган нерсе колуңдан келишинче күнөөдөн алыс бол. Ушул жер өтө мындай бир амал кылууга келгенде мындай бир кайдыгерлик кылабыз да. Мисалы, бүгүн мен сага $100 берейин, намахрамды тигиле атайлап карагандан сактан десе, оңой эле иш жүзүнө ашырсак керек, Бирок Кудай Таала пендем күнөөдөн алыс бол, мен сага 5-тен үй берем десе, биз канчалык көзүбүздү тыйганга аракет кылып атабыз. Мисалычы, канчалык күнөөдөн алыс болууга аракет кылып атабыз. Ошол күнөөдөн алыс бол деген шариатта ушул экен, колдон келишинче максималдуу түрдө аракет кыл деген гана сөз экен да. Маасум болуп кет, пайгамбар сыяктуу эч бир күнөө кылбаган деген нерсе эмес экен. Эгерде бир күнөө иш кылып алдың, сыноо дүйнөсү, пендесиң, анда ошол замат нафсиңди тазала тооба кылуу менен. Жүрөктөн чечим чыгар, бул күнөөнү кайра кылбаймын деп. Нафсиң азоолонуп, кайра бир убакыт өтүп, кайра күнөөңө кайттың. Кайра тезинен тооба кыл. Кайра нафсиң азоолонуп, сыналып, кайра күнөө кылып алдың. Кайра чын жүрөктөн тооба кыл, кайтпаска чечим кыл.
Ошентип күнөөдөн тооба кылган адам хадисте айтылгандай күнөөсү жок сыяктуу болуп калат дейт. Мына бизге окшогон алсыздардын исматы, бизге окшогон алсыздардын маасумдугу ушул нерсе дейт. Маасум бол, күнөөдөн таза бол дегени ушул нерсе дейт. Күнөө кыларың менен сразу тооба кыл, чечим чыгар дейт. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде жанакы ары жок шайтан Кудай Таалага өлө албай жатып вызов таштаган го, мен сени пенделериңди келип адаштырам, туура жолдон шүгүр келтирүүчүлөрдүн катарынан таппайсың деп, ары жок. Мен аларды күнөөгө тыям, күнөөгө тартам, уят нерселерге тартам деген, десе Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ага жооп берген. Инна ибади лейса лака алейхим султон. Чындыгында ибади, менин пенделериме, лейса лака алейхим султон, аларга сенин султандыгың жок. Менин пенделериме сенин султандыгың, султан деген эмне? Башкармачылыгың өтпөйт. Илля ман иттабаака минал говин, тек гана сени ээрчиген бактысыз адашкандарга гана сенин бийлигиң, башкармачылыгың өтөт. Дегенде, яни пенделерим дегенде кимдер? Пайгамбарлар тек гана. Тахаккаку би сифатил убудияти ли. Мага болгон, Аллахка болгон кулчулуктун сыпатын акыйкатына жеткендер дейт. Аллага болгон кулчулуктун сыпатынын акыйкатына ээ болгондор. Мен Алла Тааланын алсыз болгон, ага ар көз ирмем сайын абсолюттук түрдө муктаж болгон Алла Тааланын алсыз бир пендесимин. Ал зат менин абсолюттук кудуреттүү, мени тарбиялаган, мени бапестеген, мага бул жашоо жана акырет түбөлүк жашоону убада кылган менин Раббим деп Алланын рубубиятын, падышачылыгын моюндаган, өзүн анын карамагында алсыз бир пенде экенин билип жашаган кул пенделерге эч качан сенин падышачылыгың өтпөйт дейт. Эмнеге? Анткени сен аларды макул, бирде аларды жаза бастырып, уят нерсеге, күнөөгө сүйрөп кеткен чагыңда дагы алардын Аллага болгон кулчулук сезими тезинен колунан жетелеп туруп, бас тооба кылгын деп тооба кылдыртып, өкүнүп, сенин эмгегиңди ташкапты кылып, текке кетирип, ошентип баягы кайра тооба кылыш менен күнөө кылбаган сыяктуу болуп калат дагы. Ошентип алардын күнөөсү Аллага болгон кулчулук менен тазаланып кетет дейт. Демек, ушул жол менен инсан нафсисинин апааттарынан тазаланганда, арам нерселерден ырак болгондо, Алла Таалага баш ийүүнүн жолунда туруктуу болгондо, ошондо жүрөгүндөгү караңгылыктын чел кабыктары кетет, сезимдери Аллах Тааланы көздөй ойгонот, караңгылыкта жүргөн күнөөлөрдөн эми инсан тыйылат. Ошентип Алла Таалага баш ийүүгө багыттанат, буйруктарын өтөөгө аракет кылат, мастыгынан ойгонот, Алла Таала мени көрүп турат деген сезимге жетет. Натыйжада Алла Тааланы көп-көп эстей турган болот дейт. Мындайча айтканда, Ибн Атойла Сакандари Алла Тааланын хазыратына киресиң дейт. Айтып атпайбы? Эгерде сен күнөөлөрүңөн тооба кылбасаң, кантип Алла Тааланын хазыратына киресиң деп атпайбы? Алла Тааланын хазыраты дегенчи, мисалы азыр ажообуз Садыр Жапаров Нуркожоевич бизди чакырып калса, бир жакшы иш кылып койдуң, сени сыйлаганга чакырып калды. Же бир мамлекетке чыккынчылык кылып койдуң, чакырып калса, падышанын алдына киресиң десе, кандай сезимде болобуз, Анын саарындай биз 5 убак намазга түшкөндө, жашообузда Алла Тааланын алдында жүргөндөй болушубуз керек да. Ошол Алла Тааланын хазыратына, Алла Тааланын алдына сен кантип киресиң, эгерде сен ага болгон күнөөлөрүңдөн тооба кылбай жаткан болсоң дейт. Эми тооба кылганыңдан кийин Алла Тааланын хазыратына киресиң дейт. Алла Тааланын алдына киресиң дагы хадисте айтылгандай ихсан сезимге жетесиң. Антабудаллаха кааннака тароху. Ихсан деген бул Аллах Тааланы көрүп тургандай ага кулчулук кылууң дейт. Аллах Тааланын алдында аны көрүп тургандай кулчулук кылууң дейт. Файлам такун тарох, эгерде анта албасаң, Алла Тааланы көрүп турганыңдай кулчулук кыла албасаң, файнаху ярок, Аллах мени көрүп турат дегендей кулчулук кылууң. Яни ушундай жашооң, жашоодо Кудай мени көрүп турат деген сезимге келүүң бул ихсан деп пайгамбарыбыз айткан.
Демек, мына ошондо гана ошону Алла Таалага мунажат кыласың. Алла Тааланын сөзү болгон Куран менен, зикир менен, дуа менен Кудайды көрүп турганыңдай жалбарып мунажат кыласың. Билгин, мусулман канчалык күнөөлөрдөн алыс болсо, канчалык күнөөлөрдөн мусулман таза болсо, ошончолук ихсан даражасына жакындай берет экен. Өтө сонун сөз айтыптыр. Эң биринчи өзүм насим айтып атам. Билгин, эй мусулман бир тууганым, мусулман адам канчалык күнөөлөрдөн алыс болсо, канчалык күнөөлөрдөн таза болсо, ошончолук ихсандын даражасына жакындайт дейт. Ошончолук Алла Тааланын хазиретине кирет дейт. Кайдыгерликтин кыпласынан тазаланган сезимдери менен. Адамды өлтүрө турган күнөөлөрдөн тазалангандан кийин дейт. Эми инсан Алланы көрүп турат дегени кал эмне десе, ошол Алла Тааланын сыпаттарын көрүп тургандай. Алла Тааланын сыпаттарын көрүшүбүз керек экен да бизчи. Мисалы, бул ааламды карасаң, Алла Тааланын миң бир сыпаты сага көрүнүп аткан болот. Бул аалам, тоолор, асман, жылдыз, күн, океан, гүлдөп аткан жаз мезгилиндеги дарактар, абал тилинде: "Эй Талгат, көзүңдү ач, мени кара. Мен Алла Тааланын чыгармасымын. Алла Тааланын санатымын. Мен аркылуу Кудай Тааланын кудуреттүүлүгүн, улуулугун, чексиз мээримдүүлүгүн, боорукерлигин билсең болот. Мен аркылуу Кудай Тааланын сулуулугун жана сулуулукту жакшы көрөрүн билсең болот. Мен аркылуу Кудай Тааланын мээримдүүлүгүн билсең болот. Алла Таала мээримдүү болбогондо алма абал тилинде сүйлөйт. Эй Талгат, анда мен мындай жыттуу болбойт элем. Мындай сүйүктүү, сонун түстүү болбойт элем. Мындай даамдуу, пайдалуу, ширин болбойт элем. Демек сени сүйгөн, сага жакшылык каалаган, сага мээримдүү болгон заттын чыгармасы бул деп, ошо Алла Тааланын сыпаттарын көрүү дейт. Алла Тааланын ихсан даражасы деген. Алла Тааланын неаматтарын көрүү дейт. Алла Тааланын айкөлдүгүн көрүү. Айкөлдүгү деген сен ылайыктуу эмессиң, акылуу эмессиң, сага бекер таркатылып атат, бекер берилип атат. Түгүл сен күнөөң себептүү жок болууга ылайыктуу болгон чагында кечирилип, бекер берилип атат. Алла Тааланын мээримдүүлүгүн көрүү дейт. Ошентип ар бир неаматты көргөндө, ихсан даражага жеткенде инсан ушундай болуп калат экен. Ар бир жакшылыкты көргөндө, ошол жакшылыктын ээси болгон, аны бизге бекер берип аткан Аллах Таалага байлаганды үйрөнүп калат экен да. Бир абалдан экинчи абалга өтүп аткан болсо, мени ушул абалымды Кудайым жаратып берип атат. Кудайым кудуреттүү күч мага жардам бербегенде мен чыпалагымды көтөрө албайт элем, карегимди кага албайт элем. Демек мен ушул кадам шилтеп басып жүргөнүм да Кудай Тааланын кудурети менен болуп атат деп, мага келип аткан баардык жакшылык, сый дөөлөт ошол заттан турбай деп, анан башкаларга болгон махабатын Алланын махабатына бура баштайт дейт. Мага келип аткан баардык жакшылык, баардык тартуу, баардык жыргалчылыктардын булагы ал эмес, бул эмес, Алла турбайбы чыныгы кожоюн? Анан ошол учурда башка макулуктор болгон таазим, чыныгы ээси болгон Алла Таалага өтө баштайт дейт. Эмкиде сабагыбызды улантабыз иншалла. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.